Adamlar менен сүйлөшкөндө жети өлчөп бирге истегенди карманышыбыз керек. Анткени адамдарды капа кылып алабыз, оңой эле же капа болуп калабыз. Биз ката нерсе кылган үчүн. Biz үйгө барып бир туугандарыбыз жаман сүйлөсөк, аларда ответ жаман келет. Жакшы сүйлөсөк, жакшы келет. Үй бүлөдөгү бала чакага да катуу сүйлөсөң, катуу жооп келет. Жумшак сүйлөсөң, жумшак жооп келет да. Куду кол чапкандай эле. Эгерде сектин колдон үн чыкпайт, катуу кылсаң катуу үн чыгат. Ошол сыяктуу биз башкаларга кандай мамиле кылсак, ошондой жооп келет. Демек, бизге кандай мамиле кылышты кааласак, biz ошондой мамилени башкаларга көрсөтүшүбүз керек да. Жумшак сүйлөгөн, кичпей сүйлөгөн, алардын бир адамгерчилигине, акыл эсине, алардын бир вкус табитине мындай бир шек келтирип койбой тургандай сүйлөш керек да. Пайгамбар алейхиссаламдын бир жолу үйүндө конок ушунда отурса балдар келгенде, анан бирөө жаңы үйлөнгөн экен, анан аял тиш аялдын помадасы бетине жугуп калыптыр да. Илгерки убактачы, кызыл тазыл болуп. Ana Peygamber betini aytkandan tartındı. Aytsam uyalıp kalavadan keyin janda biröөгө айтты. Tegi taksirga aytıp koysoңоз болот экен, betine pamada жугуп калыптыр dedi da. Gördünüz mü? Antkeni elдин көзүнчө уят кылбайт эле бирөөнүчү. А бизде чоңдорубуз кагып сүйлөп, андай мындай, сен мындай деп андай кылбаш керек да. Бизге биздин чоңдор башкалар кандай мамиле кылганды күтсөк, ошондой мамилени башкаларга кылсак, ошондо адамдардын жүрөктөрүндө кир калбай калат деген сөз. Анткени биз өзүбүздүн жүрөк таза болуш керек, жана башкалардын дагы жүрөгү таза болгонго аракет кылышыбыз керек, урматтуу бир туугандар. Демек сүйлөп атканда, аңгемелешкенде, беседа болгон убакта ошонун адептерин сакташыбыз керек. Мындай бир тамашалаш башка деп кээде тамашалаган айынан жубайлардын ортосунда, достордун ортосунда, коңшулардын ортосунда мамиле бузулуп калат. Ошондуктан өтө этият болуш керек. Мен ушундаймын да, мен ушундаймын дебеш керек. Сен ушундай эмес, сага Куран түшкөн, сага сүннөт түшкөн, демек өзүң үйрөтүшүң керек ошого. Тарбиялаш керек. Ал тоо ушундай, таш ушундай. Бирок сен адамсың, өзгөрөсүң. Сен өзгөргөнгө мүмкүнчүлүгүң бар болгон үчүн Кудайым сага Куран түшүргөн деген сөз. Ошон үчүн мен ушундаймын, кааласаң да ушундай, каалабасаң ушундай. Sen ушундай жылаңаш төрөлгөсүң, жылаңаш жүрө бер көчөдөн да. Кийим кийип атпайсыңбы сен? Сен тамак жеп атпайсың, бачкасың сен. Ошол сыяктуу эле адеп ахлакты үйрөнүшүң керек, урматтуу бир тууган, деген маселе келип чыгат.